Президент менен Камчыбек Ташиев чек ара маселесин талкуулады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 26 мартта Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевди кабыл алды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 24-25 март күндөрү Ташкент шаарында өткөн Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө маалымат берди. Анын берген маалыматы боюнча эки мамлекеттин башчыларынын макулдашууларын ишке ашыруунун алкагында тараптар жыйынтыктоочу протоколго кол коюшту. Ага ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелери боюнча бардык маселелер аймактардын алмашуу принциби менен тактоо жол жобосуна өттү. Тараптар Кемпир-Абад суу сактагычы, Шариханский каналы, Гавасай, Көксерек, Баястан, Акташ, Үңкүртү, Кара Белес тилкелерин тактоодон өткөрүүрүн макулдашканы белгиленди. Ошондой эле тараптар үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен тартып адамдардын жеңил автоунаалардын жана ички автобустардын 20 орунга чейин өтүүсү үчүн кайтпас өтүкчү өткөрүү пункттарын ачуу боюнча макулдашышты. Мындан тышкары Өзбекстан тарабы аркылуу Кара Суу, Бек-Абад, Ынтымак, Кеңсай жана Сейдиокум өткөрүү пункттарын калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү жөнүндө макулдашууга жетишилди. Кийин даярдыгына жараша бул өткөрүү пункттары да ачылат. Ошол эле учурда бардык такталган тилкелер боюнча жеринде биргелешкен изилдөөлөр, ошондой эле эки тараптуу консультациялар жүргүзүлөт. Андан соң аталган документти Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен макулдашуу жол жобосу өтөт. Андан кийин мамлекеттер аралык келишимге кол коюлат. Ал Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде ратификациялоо жол жобосунан өтүшү керек. Өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны жакынкы убакта Кыргыз Республикасынын аймагында өтөт. Камчыбек Ташиев ошону менен Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасында талаштуу тилкелер болбойт деп жыйынтыктады. Президент Садыр Жапаров бул кадам Кыргыз-Өзбек эки тараптуу мамилелеринде тарыхый мааниге ээ экенин жана буга чейинки орун алып келген айрым чек ара чыр-чатактарына чекет коюла турганын канааттануу менен белгиледи. Бул эки боордош элдердин ортосундагы достукту жана ынак коңшулукту, анын ичинде чек ара аймактарындагы эки мамлекеттин жашоочуларынын ортосундагы мамилени чыңдай турганына ишенимин билдирди. Мамлекет башчысы эки элдин көптөн берки тилеги бүгүнкү күндө реалдуулукка айланып баратканын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров бул багытта башка коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Булак медиа центр чекитке ийже. Ташиев Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасы Өзбек тарапка өттү. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасы Өзбек тарапка өтөт деп чечти. Бирок коңшулар бир нече шартты аткарууга милдеттүү экенин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Эске салсак, ал Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын Өзбекстанга болгон ис сапарынын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өткөрдү. УКМК төрагасынын айтымында Өзбекстан төмөнкү шарттарды сактаган учурда платина алардын аймагында калтырылат деген сүйлөшүүлөр болду. Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргеликте башкаруу боюнча өкмөттөр аралык келишим түзүү. Эми суу форс-мажордук кырдаалдан тышкаркы убакта 900 горизонталдан көтөрүлбөйт. Өзбек тарап Кыргыз тараптын сууну ээн эркин алып пайдалануусуна шарт түзүп берет. Өзбекстан суунун жээгине тосмо койбойт. Сурабалдиева: Жылдызкан Жолдошова менин таанышымды жумушка аласың деп мага телефон чалган. Экс-депутат Жылдызкан Жолдошова октябрь окуяларынан кийин вице-премьер-министр болгон Эльвира Сурабалдиевага телефон чалып, өзүнүн таанышын кызматка алууну талап кылган. Бул тууралуу Эльвира Сурабалдиева социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Марипов Улукбек Асамидинович: Ташкент шаарындагы бир катар фабрика жана заводдорду кыдырдым. Шоколад, таттуу, нан азыктарын жана кондитердик азыктарды чыгарган Краферс кондитердик фабрикасындагы өндүрүштүк процесс менен тааныштым. Ошондой эле кондитердик таттуу нан азыктарын жана тез даярдалуучу азыктарды чыгарган фабрикада да болдум. Мындан тышкары Cold Moon зер буюмдарды өндүрүүчү ишканага бардым.
Завод заманбап жабдуулар менен жабдылып, жылына 6000 тоннага чейин зер буюмдарын өндүрүү мүмкүндүгүнө ээ. Белгилегендей, жакын аралыкта даяр продукцияны жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспорттоо пландаштырылууда. Андан соң текстилдик фабрикага жана карапа жабдууларын жана плита өндүрүүчү заводко бардым. Абдил Сегизбаев: мени Бакиевдин убагындай өлтүрүшпөсө, мен эркиндикке чыгам. Бул тууралуу абактагы УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаев билдирди. Мен Садыр Жапаров жана Бакиевдер жөнүндө айткан чындык үчүн түрмөгө түшөрүмдү билгем. Азыр тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор аткарып жаткан буйрук бар болчу. Бирок кеп мен жөнүндө эмес. Алар мага эмне кылышса дагы мен чыдайм жана эртедир кечтир эркиндикке чыгам. Эгерде албетте алар Бакиевдин убагындагыдай мени өлтүрүшпөсө, деп жазган Сегизбаев өзүнүн кайрылуусунда. Сокенин пиарщиги Жеңиш Молдахматовдун чагымчылыгына баа берилбейби? Күрөңов деген бир чала сабат эргулду түрмөгө тыктырууга шыкакчы болгон Жеңиш Молдахматов учурда аз чөйрөгө акыл үйрөтүп, өзүн оппозиционер сезип алыптыр. Өткөн парламенттик шайлоодо бул Эргул Замандаш партиясы аркылуу бийликтин буйрутмасы менен делбектеген. Натыйжада эл колдобой коюп, партиялаштарында уят кылган эле. Башта Сооронбай Жээнбековду айга күнгө теңеп мактап жүргөнүн интернеттеги видеолорунан көрсөк жаңылбайбыз. Кызыгы, Жеңиш Молдахматов өзүн лидер санап, бийликке оппозиция болууга белсениптир. Моралдык укугу барбы? Кечеги жарга кептелген бийликтин жактоочусу, активисти катары элди тескери нукка бурбады беле? Эми кайсы шайтан айдап коомчулукту тескери жолго азгырууда? Мындай шулундарды мыйзамдын алкагында көзөмөлдөп баа берүүгө мезгил келди го. Булак Азия Ньюс гезити. 1 литр майга алмашам. Кыргызстандыктар эски буюмдарын азык-түлүккө алмаштырып жатышат. Бир нече айдан бери жарандар азык-түлүктүн кымбатташына арызданып жатышат. Көпчүлүгү эт, шекерден баш тартып, жалаң макарон менен тамактанып калышты. Анткени эң жөнөкөй азыктарды сатып ала алышпайт. Жогорку кеңештин депутаттары да азык-түлүктүн кымбаттап жаткандыгы боюнча маселе көтөрүп чыгышты. Премьер-министр Улукбек Марипов туз эфир учурунда көйгөйдү жакшы биле тургандыгын айтып, өкмөт бааларды бир калыпта сактап калуу аракетин көрүп жаткандыгын билдирген. Бирок айрым жарандар балдарынын курсагын тойгузуунун амалын издеп, өздөрүнүн эски буюмдарын 1 литр майга же 5 килограмм картошкага алмаштырып жаткандыгын биздин чиновниктер билет болду экен. Лалафо сервисинде кийимдерди, оюнчуктарды жана башка буюмдарды азык-түлүккө алмаштырам деген жарыялар улам көбөйүп жатат. Булак статус чекитке ийже. Ырчы Кайрат Нуртасты милициялар кармап кетишти. Алматыда карантинге карабай иштеп жаткан ресторанда ырчы Кайрат Нуртас кармалды. Бул тууралуу казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка таянсак, ресторанда туулган күн өткөрүлгөн. Укук коргоо органдары жана санитардык кызматкерлер келген учурда Кайрат Нуртасты жашырууга аракет кылышкан. Туулган күнгө келгендердин баары милицияга алып барылып, айып пул салынгандыгы кабарланган. Бул окуя тууралуу ырчы Instagram баракчасына төмөндөгүдөй билдирүү калтырат. Мени эле кармагысы келишкенби билбейм, бирок баарын Кудай көрүп турат, деген ал.